Урматтуу көрүүчүлөр, биз канткенде эркин муунду, эркин кулк мүнөздөгү улутту калыптайбыз. Бул маселе ар бириңиздер үчүн маанилүү деп ойлойм. Андыктан биринчи июнга карата чоңдорго кулак кагыш кылууну туура көрдүм. Чоңдор дегенде биз сөзсүз эле бийликте отурган капкурсак чоңдорду элестетпеңиздер. Чоңдор бул ата-энелер, чоң аталар, чоң энелер, таята тайэнелер жана наристе балдарын өстүрүп аткан ар бир жаш муундун өкүлү, жаш үй бүлөлөр. Биз үй бүлөлүк баалуулуктарды калыптоодо чоң калпыстыктарды кетиребиз. Билип билбей балдарга өз билемдигибизди таңуулаган, балдарга ата-энелик эгоисттик менен, өзүмчүлдүк менен кийлигише берген мүнөзүбүз калыптанып калган кылымдардан бери. Алас келгенсип 70 жылдык коммунисттик тоталитардык системада мектеп жашынан, бала бакчадан биз баш ийүүгө көнүп калганбыз. Андыктан эгемен эркин Кыргызстандын болочок кыргыз урпагы дегеле Кыргызстанда жашаган ар бир жаран башка улуттун өкүлү болсун, кыргыз улутунун урпагы болсун, биз эркиндикти туу туткан, эркиндикти аздектеген, эркиндик дегенди бир дөөлөт, байлык, улуттук кенч катар карашыбыз керек. Эркиндик деген эмне? Ал эң баштык эмес, эркиндиктин да жоопкерчилиги бар. Биз ошол жоопкерчиликти дагы көтөрө албай, түшүнө албай жүрөбүз. Мен мүмкүн көптөрүнө жакпашы мүмкүн, себеби биз көп учурда кыргыздар адеп, ыйман дегенди мындай ичин үңүлүп түшүнбөйбүз ушул сөздүнчү. Жөн эле ооз учунан айта берген адеп аклакты, ыйманды ошо бала чоңдордун алдына баш ийип берген, элпеңдеп жеңил желпи мындай айткандан чыкпаган балдарды ошо адептүү, ыймандуу деп түшүнбөшүбүз керек. Ата-энесине өзүнүн пикирин айта билген, ата-энесине тил кайрып эмес, өз чындыгын айтып көнгөн муун өстүрүшүбүз керек. Бизде кандай кыргыз коомунда балага болгон үстүрт мамилебиз бар. Коомдук агартуучу белгилүү биздин устаттардын бири Эмил Үмөттүн жакшы нуска кеби бар. Ошону сиздер менен да бөлүшөйүн, анан өз оюмду улайм. Агишал айтат, бизде кыргыз үй бүлөлөрүндө балдардын бөлмөсүн тыкылдатып кирбейт көп ата-эне. Жөн эле басып кирет. Бул кейстин эмне үчүн түшүнүшүбүз керек? Себеби 2 жолку, 3 жолку төңкөрүштө көрдүңүздөр. Кыргыз коомунда бирөөнүн мүлкүн басып алуу, бирөөнүн бизнесин тартып алуу, бирөөнүн маңдай тери менен тапкан оокатын, байлыгын тартып алмай көнүмүш адат бар. Бийликтегилерде да, дегеле коомдун өзүндө дагычы. Баланын бөлмөсүн тыкылдатып кирген эмнени түшүндүрөт? Бул бала көчөт, бала кенедейинен түшүнөт. Демек менин аянтчам экен, бул менин территориям экен, бул менин чегарам экен, бул менин мүлкүм экен деп. Демек ал бала эртең башканындагы чегарасын, бирөөнүн мүлкүн аяр мамиле менен, башканын мүлкүнө, чегарасына аяр мамиле кылып көнөт. Баскынчы болбойт ал. Себеби ал чегараны бала күнүнөн көрүп чоңойгон. Кулакка куйган нуска кебип менен эмес, ал ата-энеси көргөзгөн ишараттан туят, ошол баланы калыптайт. Бирөөнүн жерине, территориясына, чегарасына басып кирүү болбойт, баскынчылык кылган болбойт деп өзүн сыйлоого үйрөнөт. Өзүнүн тандоосуна, өзүнө тиешелүү мүлкүнө ээ болгонго үйрөнөт. Биз мүлк дегенди дагы адам укугу, эркиндиги деген сыяктуу ыйык баалуулуктай санашыбыз керек. Себеби байлыкты, мүлктү адам маңдай тери менен, өмүрү менен, болгон күч кубаты менен табат. Ошону сыйлоп, урматтоодо бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө көз артпаган, кол салбаган изги мамиле калыптанат. Эми өзүмдүн оюмду улантсам, ата-энелер көп учурда балдардын ойноп атканына да кийлигишет. Бир нерсени тырбалаңдап аракет кылып жаза басса да кийлигише берет. Же болбосо кошунасына салыштырат. Тетигинин баласын карачы. Сен ошончо жоксуңбу? Мына ошонун өзү балдарга травма, балдарга кенедей жашынан өксүк комплексин пайда кылат. Себеби ал балада өзүндө чечкинсиздик пайда болот. Эмне үчүн мен тигинин баласынан кеммин? Ата-энеси жемелегенден улам бала ошол ишенимсиздикте дайыма олку солку мамиледе калыптанат. Анан көп учурда ата-эне баланы жазалаган
ыкманы бир тарбиядай көрөт да. Дегере тарбия деген сөздүн өзү жакшы эмес. Тарбия бул дрессировка деп айтылып келет психология илиминде дагычы. Албетте кыргыздын кулагына тарбия деген жакшы угулат. Бирок биз тарбия дегенди дрессировка деп түшүнүшүбүз керек да. Биз тек гана балдарга үлгү болушубуз керек. Өзүбүздөн кенедей көчөт муундагы кыздарга, балдарга. Анан кызга 40 жерден тыюу дейт, анан бала деген баладай болуш керек деген биздин бир патриархалдык доордон бери келаткан, байыртан бери келаткан эски түшүнүктөрдү жеңишибиз керек. Эмне үчүн бүгүнкү күндө кыргыз коому жер карама, эки жүздүү, оома, ээрчиме, себеби ал бала күнүнөн авторитардык башкарууга көнгөн, үй бүлөдө дагы авторитардык педагогикага баш ийип көнгөн. Биз балдарды баш ийүүгө үйрөтпөшүбүз керек. Колдон келсе ошо бирөөгө баш ийбөөгө. Көнгөн баланы эч качан бийлик болсун, башка өзүнөн жогору турган күчтөр манипуляция кыла албайт. Ананы каалагандай тескей албайт. Биз ошол эркиндик, эгемендик дегендин бул данеги. Бала күндөн эркин чоңойгон бала ата энесине өз оюн, пикирин айтып чоңойгон бала, көзүнө тике карап, мугалимге тике карап оюн айткан бала эч качан бир манипуляциянын курмандыгы болбойт. Биз ушуну унутпашыбыз керек. Балдар өз тил карактыгы менен, бейбаштыгы менен, кыргыздын тили төл сөздөрүндө ушундай бар эмеспи? Тентек, бейбаш, анан бир суу куйду жинди дейт. Суу куйду кандай болсун, Кудай Таала кандай жаратса, баланы ошол табиятынан ажыратпашыбыз керек. Биз маселен мал киндиктүү элдин мисалынан да айталы. Азоо жылкыны жалдан тарап, жонунан сылап, антип минтип атып, алдап соолап, жүгөн катып, нокто катып, мингенге көндүрөбүз. Анан араба чегебиз, малга айдайбыз. Айтор каалагандай малды башкарабыз. Же болбосо башка малды деле ошол колго үйрөткөндөй адам баласына ошол айбанга жасагандай мамиле болбошу керек. Ошол азоо жылкыны көндүрүп минип алгандай биз такыр минип албашыбыз керек балдарыбыздын мойнуна. Эмне үчүн зордук зомбулукка кабылган кыздар төркүнүнө келип дагы ымандай сырын айта албайт. Себеби күйөөсүнөн зордук зомбулук көрөт, ур токмокту көрөт, бирок айтканда намыстанат. Себеби кичиккесинен ата энеси ошол жаза колдонгондо баланы коркок, үркө, эки жүздүү, калпычы кылып үйрөтүп койгон. Эмне үчүн калпычы болуп калат? Бала чоңдордон жазадан качып, ур токмогунан качыш үчүн калпайтып үйрөнөт бала күнүнөн. Анан ал калпайтуу балдарга мындай инструмент, шайман болуп калат. Демек мен мынтип калпайтып койсом, мугалим жазалабайт экен, атам менем же байкем, эжем урушпайт экен, тилдебейт экен, урбайт экен. Демек мен калпайтып кутула берсем болот турбайбы деген кулп мүнөз калыптанат. Биз ошого жол бербей балдарды чынчылдыкка үйрөтөбүз десек, балдар бизге каяш айтсын, чоңдорго, ата энесине. Бул кадыресе көрүнүш. Балдар ата энесине ачууланса, бул дагы табигый нерсе. Адамдын нейрондору ак караны, жакшы жаманды өз эле ылгап алат. Бирок ошол ылгоого, тандоого келгенде ата эне дайыма балдардын жеке кулк мүнөзүн калыптоого кийлигишип алат. Ой балам, окуй антпе, мынтпе деп отуруп, бала дайыма диктовканын үстүндө чоңоет. Демек улуулар мынтип айтат деп ошону чындыктын бир туу чокусундай түшүнүп алат да. Себеби алардын дүйнөсү таза, дүйнөнү кабыл алуусу ошол чоңдордун көзү менен болуп калат. Өзүнүн көзү менен карай албайт. Дүйнө таанымы, коом таанымы өзүнүкү эмес, таңууланган. Биз советтик коомдун продукциясыбыз. Таңууланган тарыхты окуп келгенбиз. Таңууланган идеологияга баш ийип келгенбиз. Таңууланган адабияттар. Ал эмес биз дүйнө адабиятын окусак дагы орус шовинисттери, коммунисттик идеология ошол авторитардык биздин кулк мүнөзүбүздү калыптоого цензура, адабий цензура да өткөргөн эмес. Дүйнө адабиятын орусчага которсо дагы ошону чыпкалап, ылгап беришкен. Себеби бизге ошол эркиндиктин үрөнүн жеткирбеген авторитардык башкарууну инструменттей колдонгон саясатты улантышкан. Ал саясий мурас бүгүнкү күндө дагы кыргыз коомунда уланып келатат. Жалпы эле КМШ курамындагы элдерде,
мамлекеттерде, республикаларда ошол кадыресе колдонулат. Жана дагы диний чөйрөдө муну абдан мыкты колдонушат. Биз ошондуктан диндин асыл жактарын тааныбай эле көп учурда догмасына баш ийип алганбыз. Биз диндин асыл жактарын, философиясын, терең мазмунун түшүнбөй эле сырткы көрүнүштөрүн көнүп алганбыз, тотугучтай кайталап. Себеби анын эң башкы натыйжасы ошо биз бала күндөн сынчыл ой жөндөмгө ээ болбой калганыбыз. Нейрондорубуз ак караны ажыратпай, ээрчиме, жетелеме кылып койгону. Ошондуктан урматтуу чоңдор дегеним кайрадан кайталайм, ата-энелер, чоң ата, чоң эне, таян ата, тайене жана жаш үй бүлөлөр. Биринчи июнь бул дүйнө жүзүндө балдарды коргоо күнү. Анан биз балдарды коргоо күнү десе сөзсүз эле бир баягы физикалык күч колдонуудан уруп сокку деп түшүнбөшүбүз керек. Биз көп учурда балдарды травмага кабылтып коебуз. Психологиялык травмага кабылат, моралдык кысымга кабылат. Ата-эненин кийлигишүүсү менен балдар жалтак мүнөз, коркок мүнөз болуп, анан өз оюн айта албай, чоңдордун алдында чоңу коррупционер болсо дагы үн катайын дейт, кой эртең жазалап койбосун деп, алдагы бала күнүндө кантип калп айтса, ошентип калп айтат. Бийликтин терс аракеттерине көзөмөл кыла албайт, коркот. Себеби бала күндөн ошол жүрөгүнө запкы кетип, жүрөгүшүн алып койгон ата-энеси. Ата-энелер, мугалимдер балдарды кенедейинен калп айтканга үйрөтөт. Кантип калп айтканга үйрөтөт, кантип туура эмес багыттарды берип коет. Маселен, шайлоо институту кыргыз коомунда калыптанган эмес жакшы. Себеби ата-энелер шайлоого кайдыгер. Ой, менин добушум эмнени чечет эле, мен барсам эле бир ошол акыйкат болуп калабы деген ата-эненин байкоостон айткан кеби баланын кулагына сиңе берет. Бала дагы кайдыгер чоңоет. Коомдук мындай мамлекеттик түптөөдө ал дагы сырттан шыкалап карап, сыртта катышып көнүп алган болот да. Себеби мен барганда эмне өзгөрмөк эле деген жанагы газлайтинг деген психологияда түшүнүк бар. Газлайтинг менен ошол өзү чоңоюп калган үчүн, мен коомду өзгөртө албайм, коомдо менин ролум жок, шайлоого барганда мен эч кандай эчтеке өзгөртө албайм деген түшүнүктү ата-энелер биринчи кезекте калыптап коет, мектеп мугалимдери. Эми сен шайлоого барсаң эле бирденке өзгөртүп коет беле деп. Муну шайлоону эмне үчүн айтып атам? Үй бүлөлүк баалуулуктарда дагы биз мамлекеттик түптөөдө үй бүлө бул ячейка, кичинекей уябыз. Ошол чоң мамлекеттик дөөлөттү түптөөгө чоң роль ойнойт. Себеби балдарыбызды башынан багыты туура болсо, бала башынан деген ошол уядан эмнени көрсө, учканда ошону көрөт. Үй бүлөдөгү жоопкерчиликти көргөн бала шайлоону мынтип ойлойт. Мен мамлекеттин келечеги үчүн барышым керек турбайбы? Демек, менин добушум бир нерсе чечет турбайбы деген өзүндө ишеним пайда болот. Мен мамлекетти түптөөгө менин да катыштыгым бар экен деген кыял, улуу кыял пайда болот. Улуу миссияны түшүнөт бала күндөн. Биз ар бир кыбыр эткен жашообузда ошол балдарыбызга жасаган мээримибизди баарыбыз төгөбүз. Баладан баарыбыз эч нерсебизди аянбайбыз. Бирок көп учурда баланы ашкере жакшы көрө берип, жакшы көргөндүн артынан балага зыян кылып атканыбызды да билбей калабыз да. Себеби балага бирдеке жасабаса, ой балам андай жасабайт, мындай жасайт десек, ошонун өзү баланын аң сезимине тык эткен мындай удар, сокку да. Окуй, мен ата-энемдин көңүлүнө жакпаган нерсени жасап атмын деген нерседен бала корунуп баштайт. Мына өксүк комплекс дегенибиз ошол да. Эмне үчүн башка элдер, башка улуттар, маселен Жапондордон алалы, немистерди алалы, дегеле Европа эли эмне үчүн бүгүнкү күндө технология аларда өнүгүп, илим өнүгүп, алда кыйла озуп кеткен. 200-300 жылга биз арттабыз алардан. Арданбашыбыз керек андан. Болгону чындыкты таанышыбыз керек. Себеби алар үй бүлө баалуулуктарын бала күндөн калыптап койгон. Алар кыбыр эткен жан-жаныбарды, кумурсканы, чымын-чиркейди өлтүрбөй, ошолорду урматтап, ошолордун дагы жашоого акысы бар экенин түшүндүргөн үчүн буларда жаратылыш менен гармониялуу жашоого үйрөнгөн балдары. Албетте бачыш коому бизден мурда жырткыч болгон жаратылышка. Бирок аларда кийин ошол жаратылышты коргоо комиссия клубтары түзүлүп, комитеттер түзүлүп, мүчөлүү мындай коомдук уюмдар түзүлүп, жаратылыш менен адам жашоосу бул ажырагыс экенин түшүнгөн. Биз кандай? Бизде андай аяр мамиле жок. Айлана чөйрөгө эс алып барсак, үй бүлөбүз менен эс алып барсак,
тиягына таштанды, буягына таштанды ыргытып коюп баса берет. Анан бала көргөнүн кылат, ага норма болуп калат, түшүнүп. Ата-энеси ошону кылып аткандай, демек очоктун башына болгон көрүшпай, шөрпайын, ичкен жегенден калган калдыктын баарын талага таштайт, баса берет. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздардан суранам. Биз бул айтып атканым кыргыз коомун канткенде жакшыртабыз, кантип бир жакшы жолго салабыз. Кыргыз коому канткенде көчүн улап, өзүнүн улуттук иденттүүлүгүн калыптап, улуттук аң сезими, сапаты өсөт деген маселе бул. Ошондуктан башкалар менен бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мынчалык баягы үй бүлө институтун калыптоого мен баягы күйүп бышып айтып атканым, бизде кыргыз коомунда гуманисттик бир абийирдүү азчылык катмар калыптанбай келатат. Мен ушуну туйдум. Бир кезде интеллигенция дечүлүк. Интеллигенциянын оозун карай берип, мен дагы мына 50-нын кырынан ашып 53 жашка келипмин. Анан мен деле 50-дөн өткөндөн кийин ойлойт экенсиң, артыңа кылчаясың, кандай муун өсүп келатат. Деги эле өзүмдүн үзөңгүлөш жүргөн тилектештерим, пикирлештерим кандай? Не калтырабыз? Коомду кантип бир сапаттуу жакка, биздин сапаттуу суроо берип, сапаттуу жооп алганга үйрөнөбүз деген көйгөйдөн улам ушул сиздерге атайын видео кайрылуу кылдым. Муну эптүү көрүңүздөр, туура көрүңүздөр. Баягы салаарга кушум, кылаарга ишим жоктон эмес. Эмки билдирүүмө чейин сак саламатта болуңуздар.